Ошентип биздин туубуздагы бүгүн көтөрүлдү. Моюнга ала кетишибиз керек. Адегенде эле ушу жаңы жыл бүтөөрү менен балким жакшы ниет, жакшы тилек менен жаңы жылды жаңы туу менен тозолу деген жагдайда толук такталбаган, толук кароодон өтө элек туу илинип бир топ ызы чууну да жаратып жиберди. Бул тууралуу дагы биз кийинчерээк кеп кылабыз. Себеп дегенде бүгүнкү туу болсо жогорку кеңеш тарабынан 3 окуудан кабыл алынган. Өкмөттүн токтоо менен бардык параметрлери, өңү, түсү, узун туурасы, кандай даярдалыш керек, кандай кыралда өзүнүн жобосу менен негизинде бүгүнкү туу накта кабыл алынган туубуз жаңырды. Биз эми мындан ары ошо желек астында жаңы өзгөртүлгөн, толуктолгон туубуздун астында биригип ынтымакка келишибиз керек. Баары бир бизде укуктук өлкө, мыйзам күчүнө кирген өлкө, жаңы саясий маданият күчөгөн өлкө. Ушу курдалда биз ынтымакты бекем кармап, өзгөртүлгөн, толукталган туубуздун астында ынтымакка жашап, ушул жөнү жок жаңы бир ой тутумдарды чыгарып, талкууну деле токтотсок убагы келди деп эсептеймин. Себеби жогорку кеңеште талкуу жүзүндө дагы көргөздөк кандай талкуу болду. Бир топ биздин замандаштарыбыз, биздин атуулдарыбыз, аларды да түшүнсөк болот. Мындан 30 жыл мурда төрөлгөн балдар, 40 жыл турган боор эти менен тең болуп, ушу туу менен чоңоюшуп, көптөгөн эмоцияларын дагы чыгарып алышты. Ошолордун ою дагы башка элдердин оюн дагы пункт коюп угуу менен жогорку кеңеште дагы абдан катуу талкуу жүрдү. Эми кабыл алынды. Президент тарабынан мыйзамга кол коюлду. Бул кыйшайсыз аткарыш керек. Бийликтин аркы деп коет, бийликке баш ийиш керек. Өлкөдө көптөгөн жаңыланып атканда, жанданып атканда, жаңы тилек менен, жаңы ой менен, кандайдыр бир ушундай үмүттөр менен ушул өзгөртүү толуктоолор киргизилди. Ал эми жана ушу жерге келгенде суроо берип калышты, президент өзү катышат бекен, жок бекен деп. Эгерде биздин туубуздун мына өзөгү өзгөргөн жок, өңү өзгөргөн жок, күн нуру, түндүк баары тең ошол негизги өзөгү сакталды. Эгер туу өзгөрө турган болсо, бүт Кыргызстан боюнча расмий иш-чаралар жарыяланып, баар бирдик айыл өкмөтүнө, мамлекеттик органдарды бардык жерлерде салтанаттуу түрдө көтөрүлмөк. Жаңы туу болгондо. Бул туубузга толуктоолор кирди, өзгөртүүлөр кирди. Өзөгү толук өзгөрбөгөндөн кийин, сакталгандан кийин буга президент катышкан жок. Мына биз ушул аянтыбызда ушул тууну көтөрдүк. Мындан ары бардыгы ушундай туу болот деп, ушул бекитилди деп. Ал эми мурдагы айтылып калган жанагы туулар кескин түрдө бардык тармактарды өзгөрөт деген сөз бул суу кечпейт. Документтер бардыгы тең, мурда айтылгандай эле, парламентте айтылгандай эле, президент дагы курултайда өзүнүн оюн ачык анан даана билдирди. Документтердин мөөнөттөрү бүткөн учурга чейин ал мурдагы желектер сактала берет. Ар кандай мамлекеттик органдар өзүнө тиешелүү учурларда, мүмкүнчүлүктөр болгон учурларда ушул эмени тууну өзгөртүү иш-чарасын атайын мындай чоң иш-чара кылып өткөрбөстөн кадимки эле күнүмдүгү оокаттай өтүп алмашуу иштери жүрө берет. Ал эми азыркы туу болсо, бул бүт мамлекет үчүн мына биздин туубуз ушундай деп. Анан өкмөт тарабынан туунун мен айтпадымбы, мурда эч кандай бир эрежелери жок. Каалаган жерде, каалаган учурда, каалагандай өң түстүн өзгөрүшү менен эле жасала берген экен. Мына азыр положениеде болсо, жободо болсо, туунун узун туурасы 3 метр анан 5 метр деген анын калыңдыгы, краскасынын номеринен бери бүт бардык жол жобосу иретке келтирилип, мындан ары туу бир эле жерден бир эле заявка менен жасала баштайт жана аткарыла баштайт да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, туубуз ак жолтой болсун, туу астында биригелик, өкмөттө дебедим, бүт эле Кыргызстанда бийлик бар экенин мойнубузга алалык. Мындан ары ынтымактуу жашап, ушул теманы аяктап, баарыбыз бириккен бойдон жаңы жылда жаңы ийгиликтерге жетишелик деп айтмакчымын. Мына мен баса белгилегендей, президент ошол себептен ушул толугу менен өзгөрбөгөндөн кийин, өзөгү өзгөрбөгөндөн кийин бул иш-чарага катышкан